Men siyasatçı emasmın. Men mekençil, mamleketçil adamım. Mağa eri gerek, önükko mamleket gerek. Өлкөнүн инновациялык стратегиясы. Мен эми өлкөнүн экономикасын туруктуу түрдө тез өнүктүрүүгө жана элди бакубатчылыкка жеткирүүчү стратегияны сунуштайын. Биринчиден, ар бир адамдын маданиятын өстүрүү. Экинчиси, ар бир адамдын жашоосунун сапатын жакшыртуу. Үчүнчүдөн, инновациялык чечимдерди жана санариптик сервистерди киргизүү аркылуу атаандаштыкка туруштук берчү экономикага жетишүү. Төртүнчү, мамлекеттеги бардык башкаруу түзүлүштөрүнө өзүн өзү жөнгө салуу жөндөмдөрүн ыйгаруу. Бешинчиси, товарлардын, акчанын, энергетика, маалыматтын, авто, темир жол, аба кыймылдарынын агымдарынын ыңгайлуу ыкчамдыгы. Алтынчы, мамлекетти ийгиликтүү жана ийкемдүү башкаруу. Өкмөттүк түзүлүштөрдү реформалоо, өкмөттүк чечимдердин кабыл алынышынын ачыктыгын камсыздоо, мамлекеттик жана башка кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын жакшыртып, көлөмүн көбөйтүү үчүн электрондук тейлөөгө толук өтүү. Жетинчи, чөйрө Кыргыз Республикасынын эли өзүнчө алынган бир өлкөдө эмес, бүткүл дүйнөлүк бир бүтүн экосистеманын ичинде жашайт. Санариптик технологиялардын колдонулушу дүйнөдө өтө тез жүрүп жаткан өзгөрүүлөргө баам салууга, курчап турган чөйрөнүн экологиялык абалын иликтегенге, андан сырткары күтүүсүздөн жаралган курч же авариялык абалдагы кырдаалдарга ылайык чечимдерди чыгарууга жардам берет. Жыйынтыктап айтканда, бул стратегиянын жардамы менен Кыргызстан жаңы инновациялык деңгээлге көтөрүлөт да, республиканын ички дүң продукциясынын тынымсыз өсүүсүн камсыздоочу маселени чечет. Демек, республиканын ар бир жашоочусунун бакубат жашоосун камсыздайт. Бул деген сапаттуу товарлардын өндүрүлүшү жана тейлөө кызматтарынын көрсөтүлүшү өлкөнүн ичинде эле эмес, анын чегинен сырткары аймактарда да жүргүзүлө тургандыгын билдирет. Азыр адамдар бир эле өлкөнүн ичинде эмес, бүт дүйнө жүзүнүн кучагында жашашат. Жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктарды жана өтө зарыл болгон тейлөө кызматтарын киргизүү үчүн эч кандай чегералар жана тоскоолдуктар жок эмеспи? Кайсыл бир товарды өндүрүү үчүн сөзсүз түрдө эле өлкөбүздүн ичинде жаңы завод-фабрикаларды куруу зарыл эмес. Бул үчүн башка мамлекеттердеги өндүрүштүк кубаттуулуктарды колдонуу деле жетиштүү. Мындай мисалдар азыр дүйнө жүзүндө абдан кеңири кездешет. Америкалык Apple компаниясы Кытайдагы жана Европадагы заводдорду пайдаланат. Ал эми дагы бир Американын Eagle компаниясы кийим-кечектерди тигүү үчүн Пакистандагы фабрикалар менен тыгыз кызматташат. Демек, жаңы технологияларды жана өндүрүштүк кубаттуулуктарды колдонуу үчүн да тоскоолдуктар жок эсе. Акча ресурстарын колдонуу үчүн деле тосмолор жок. Болгону компаниялардын жана алардын өнүгүшү үчүн эң зарыл шарттарды сунуштоого гана тоскоолдуктар кездешет. Бүгүнкү глобализациянын шартында бизге тоскоолдук болуучу себептер тилекке каршы булар: биздин чектелген көз караштарыбыз, чала иштелген мыйзамдарыбыз жана начар иштеген өкмөттүк курам. Аталган тоскоолдуктарга такалып калбаш үчүн дүйнөлүк экономиканы жана биздин өлкөнүн экономикасында өтө терең талдоодон өткөргөндөн кийин гана бул стратегия иштелип чыккан. Мен бул стратегиянын үстүнөн иштеген учурда Кыргызстанды өзүнчө жайгашкан жалгыз объект катары эмес, өз ара бири-бирине көз каранды болгон бүткүл дүйнөлүк экосистемадагы уюмдардын бир бөлүгү катары карадым. Анткени бүт дүйнө небак эле глобалдашып кеткен. Бул стратегияда коомдун кыйла күчтүү мүчөлөрү алсыздарына жардам берүүчү эрежелер да эске алынган. Так ошондо гана жалпы эл ар тараптан күчтүү, уюшкан жана ишке жөндөмдүү болуп чыга келет эмеспи? Бардык инфраструктуралардын жана сервистердин өз ара бири-бирине көз карандылыктары да бул стратегияда эске алынган. Мамлекеттик кызматтарынын аткарылышы бүткүл дүйнөлүк системага туташкан, өз ара бири-бирине бекем байланышкан сервистердин системасы катары бул стратегияда каралган. Бул тармактар түйүндөрдүн ортосундагы агымдардын үлгүсүн жаратат. Алар электр тармактары, тейлөө системалары, магистралдык жана газ түтүктөрүн бөлүштүрүү, суу менен камсыздоо, канализацияны тейлөө, авто жана темир жол, интернет жана байланыш каражаттары болуп эсептелинет. Алдына коюлган максатка жетиш үчүн эң жаңы санарип технологияларды, жасалма интеллектти, когнитивдик жана социалдык илимдерди колдонууну ушул стратегияда сунуштайм. Ошондо кайсыл бир күтүлбөгөн кырдаалдар жаралгандан кийин аларга чараларды кеч көрүү дээрлик токтойт. Региондогу көйгөйлөрдүн канчалык татаалдыгын терең түшүнгөнгө жана жабыркаган мекемелердин кубаттуулугун кайра кантип калыбына келтирүүнү аныктаганга да жардам берет. Бул чечимдер болсо өлкөбүз тигилже бул кырдаалга пассивдүү түрдө эмес, тескерисинче активдүүлүк менен чара көрүшүнө өбөлгө түзөт. Бул да болсо маалымдуулуктун жемиши. Ошондо өлкөбүз динамикалуу жана масштабтуу өнүгүү жолуна түшөт. Кичинекей өзгөрүүлөр өлкөбүздүн тездик менен өнүгүшүнө таптакыр түрткү бере албайт.
масштабтуу аракеттер керек. Масштабтуу долбоорлор ишке ашырылууга тийиш. Бул стратегияны өлкөбүздөгү субъекттердин баары ыраттуулук менен колдонгон учурда мамлекетти башкаруу үчүн материалдык жана моралдык жоготууларыбыз кескин азаят. Анткени өлкөнүн коопсуздугун камсыздачу жана туруктуу өнүктүрүүчү стратегиялык аракеттер алдын ала пландаштырылат. Бул стратегиянын жалпы платформасына таянуу аркылуу өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүн биргелеп көтөрүүгө мамлекеттик жана жеке менчик сектордун ортосунда партнердук мамилелердин бекемделишине өөлгө түзөт. Бул стратегия өлкөнүн жетекчилерине экономиканы божомолдоого, жаратууга жана башкарууга эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бүгүнкү кооптуу кырдаалдардын шартында бул стратегиянын инструменттеринин функциялык мүмкүнчүлүктөрү өтө кеңири деп эсептегенге негиз бар. Анткени өлкөдөгү субъекттердин баарына стратегияны туура түзүүгө катышуу үчүн мүмкүнчүлүктөр жетиштүү. Өлкө дүркүрөп өнүгүүнүн жолуна түшүү үчүн анын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар экенин көрө билүүгө зарыл. Өлкөбүздүн мүмкүнчүлүктөрү биздин мүмкүнчүлүктөр менен эле чектелбөөгө тийиш. Кыргызстанда эле түзүлгөн туристтик компания Россиядагы Кызыл Аянтты же Египеттеги пирамиданы пайдаланышына эч ким тыюу салбайт. Ошондой эле Adidas же Versace товардык маркасындагы өтө сапаттуу кийимдерди сатуудан пайда таппа деп эч ким бөгөт кое албайт. Өлкөдөгү жана дүйнөдөгү мүмкүнчүлүктөр өтө эле кеңири. Чектөөлөр менен тыюулар биздин гана аң сезимибизде жайгашып калышы мүмкүн. Бул стратегиядагы программа өлкөнүн өнүгүшүнө жана элдин бакубатчылыгына жетишине жолтоо болчу чектөөлөрдүн баарын алып таштамакчы. Токтоосуз түрдө чечилүүгө тийиш болгон эң алгачкы тапшырмалар бизде убакыт өтө чектелүү, аз чыгым коротуп, бирок көп нерсени жасоого жетишиш үчүн биз башталышында эле баарын так жана туура аткарууга тийишпиз. Ал үчүн мамлекеттик башкаруунун түзүлүшүн толук реформалайбыз. Максат мамлекеттик системаны ийкемдүү башкарууга жетишүү. Өкмөт, жогорку кеңеш, сот, жаңы технологияларды колдонуу аркылуу түзүлгөн башкаруу системасы чакан, ийкемдүү, эффективдүү болууга тийиш. Бирин-бири кайталай берүүчү кызматтар толук жоюлат. Башкаруу горизонталдык түрдө жүргүзүлөт. Буга чейин вертикалдуу башкаруу болуп келди жана анын жыйынтыктары баарыбызга белгилүү. Мен жетекчимин, а сен акмаксың деген принцип эми иштебей калат. Башкаруу горизонтал боюнча жүргүзүлгөндө жетекчи менен жамааттын ортосунда өз ара түшүнүшүү, бири-бирине сый мамиле кылуу, бирин-бири колдоо, тилектештик, өзүнө өзү сын көз караш менен мамиле кылуу, жоопкерчиликти өзүнө алуу сыяктуу түшүнүктөргө негизделген мамилелер калыптанат. Бирөө баары үчүн, баары бирөө үчүн деген ураанды колдонууга мезгил жетти. Кийинки чыгарылышта мен сиздерге мамлекеттин саясий түзүлүшү тууралуу айтып берем. Терең урматым менен Урмат Барктабасов.